Сүрөлөрдүн сырлары. 21-сүрө Анбия сүрөсү. Бул сүрөнү 70 жолу окуган адам күтүүсүздөн боло турган коркунучтардан оолак болот. 22 Хадж сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, кыямат коркунучунан алыс болот. 23 Муминун сүрөсү. Ким дайыма Муминун сүрөсүн окуп жүрсө, Аллах Таала ага чын жүрөктөн тооба кылганды насип кылат. 24 Нур сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, Аллах Таала анын жүрөгүндөгү иманын дайыма бекем кылат. 25 Фуркан сүрөсү. Бул сүрөнү 7 жолу окуган адамды Аллах Таала кас душмандын жамандыгынан өзү сактайт. 26 Шуара сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала ага өзүнө тактап айтканда Аллахка болгон аруу сүйүү сезимин ыроолойт. 27 Намл сүрөсү. Аллах Таала бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адамды бардык жамандыктардан өзү сактайт. 28 Кысас сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала аны чоң кырсыктардан сактап, душмандардын жамандыгынан алыс кылат. 29 Анкабут сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү кагазга жазып, ошол кагазды сууга езип, суу менен кошо ичсе, Аллах Тааланын уруксаты менен ал адам унутчаактык оорусунан арылып шифа табат. 30 Рум сүрөсү. Бул сүрөнү 1 жолу окуган адам бардык душмандарын жеңип чыгат. 31 Лухман сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, бардык ооруларынан айыгып шифа табат. 32 Сажда сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү кагазга жазып, аны бир идиштин ичине салып, үйгө коюп койсо, ал үйдөн Аллах Тааланын кудурети менен өрт чыкпайт. 30 Ахсап сүрөсү. Ким бул сүрөнү күн сайын 7 жолу окуса, бардык иштери оңой жөнгө салынат. Ошондой эле, эгерде ал адам соода менен алектенсе, соодасы берекелүү болот. 34 Саба сүрөсү. Ким бул сүрөнү 70 жолу окуса, чоңдордун алдында чечилишин күткөн иштери чечилип, жөнгө салынат. 35 Фатир сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, ага жин шайтандар эч качан тие албайт. 36 Ясин сүрөсү. Ким бул сүрөнү 70 жолу окуса, бардык муктаждыктары камсыз болот. 37 Саффат сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала аны жин шайтандардын жамандыгынан алыс кылат. Ошондой эле адал жолдон таап жаткан кирешесине берекесин ыроолойт. 38 Саат сүрөсү. Бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адамды Аллах Таала бардык душмандарынан коргойт. 39 Зумар сүрөсү. Ким бул сүрөнү ар дайым окуп жүрсө, ал адам Аллах Тааланын алдында кадыр барктуу адам болот. 40 Мумин сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала анын тилегин кабыл кылат. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар. Сүрөлөрдүн сырлары тууралуу 3-чыгарылышыбызда дагы улантабыз.